Акчаны ұмытам. Жашағым келет деген сендерге бар емес, ошол сыяктуу жашағым келет мен. Ал бештеген өстүргөн асылымсың ата кем, келечекте мен дагы өзүңдөй болсом экен. Радиого чыккан ырларын угузуп жүрдү өзү. Өзү биринчи ыр жастырып эме кылганда бизге угузчу да. Апам айтпагыла дей берчикен, ошого айткан. Апамды карап эме кылам да. Апам байкуш 10 жылга картайып кетти да. Дай мен азыр 5 мүнөттө келе турган кылам деди. Кантип кыласың? Звонить этти. Звонить этти эле тайнам казы болуп калыптыр деди. Анан эле сиңдим бат эле келип калды. Ыйлап алган. Апардык, нар чуркадык, бир чуркадык. Апабыз аккордеонун көтөрүп алса, атабыз ошо Рустамды ийине, жонуна көтөрүп, ошентип ырдатып жүргөн күндөрү болгон да. Атама акча берсе мен балам дейт. Акча бербей калсам сен балаң дей берет, атама дей берчи. Донор керек дегенде донордун чыгышы кыйын болду да. Ямаха кичкейинде эштен келет эле. Ата бүгүн тойдан заказ барбы деп келчи да. Ал бар жерде биз уже күлкүсү жок отура алчу эмеспиз да. Ар бир сөзү күлкүлүү болчу. Түш эле болуп калса деп ойлойт элем. Салам достор, урматтуу Сокол медианын катталуучулары, азыр биз Рустам Сагыналиев туулуп өскөн ак өргөсүндө отурабыз. Ал эми менин жанымда отурган талантты таптап өстүргөн Гүлбү апа. Саламатсызбы апа? Кандай сиздин соолуктарыңыз жакшыбы? Жакшы, Кудайга шүгүр. Ошо Рустам агайдын деги эле бала чагын сиз баягы таптап өстүргөн эне катары жакшы билесиз да. Аны жеке инсан катары. Ошону сураш үчүн атайын Бишкек шаарынан сизге келдик. Айтсаңыз, Рустам агай эң алгач төрөлгөндө кандай сезимдер болду эле? Үйдүн кичүү баласы турбайбы өзү дагы? Эң кенже балам. Кичинекей балабыз. Ошо атасы кичинесинен эле ошону баалаган да, ырдаган. Өзүнүн чымыны барбы билбейм. Шылып. 4 камтоо боюнча Кыргызстандын лидеринен чексиздикти кошуп ал. 4 жумага болгону 500 сом. Максималдуу ылдамдыктагы чексиз интернет. Акысыз мессенджерлер менен социалдык тармактар. Wi-Fi'ды акысыз таратуу. Чексиз чалуулар. Жогорку сапаттагы 200дөн ашуун телеканал. Этно медиа онлайн кинотеатрын акысыз көрүү. Мой О тиркемесинен же Остор дүкөндөрүнүн акысыз есим. Баарына чексиз. Эмеден радиодон ал убакта радио болчу да. Радиодон эмне эме кылса эле болду, ошо жанагы оюнчук кыяк бар болчу. Ошо менен эле салып үчүн 4. Анан ошо атасы сезип, баягы мугалим да билет. Ошону сезип анан сен тартасыңбы, кызыгасыңбы деди, ооба деди. Анан баянбы ошондой алып келип берди, кичке. Болду, ошону эле тартып жүрдү. 4-5 класска чейин. Анан каерде Ямаханын үнү чыкса ошол жака кетип калчу. Ал убакта Ямаха деген жок, той томолокто Ямаха болчу да. Анан ошо Ямахага кетип калат. Анан кой бунун таланты бар экен деп бирөө тартууга эме алып келди, аккордеон. Ага чейин 4 класс болчу. 5 классындабы, ошону аккордеонду алып берди. Тартууга келген аккордеонду. Аны тартып жүрдү. Анан Ямаханы кызыкты, Ямаха берди. Будан улуу балам экөөнүн аты бар болчу да. Экөөнүн аты инчилеп, экөөң аты эмесиңер улак чабасыңар десе. Мен ат чаппайм, мен Ямаха алам деп ошо атын сатып Ямаха алып берди атасы. Малжанга жакын деле эмес болсо керек, өзү малга деле кызыкчу да, мен бирок мындай эмеси жок болчу ага. Ат эмем дегенин атап берген ушул эки балама. Будан улуу балам экөөнүчү. Анан ошо бир атты сатып кайта ошого Ямаха берди. Анда 7 класс болчу. Сиздин жолдошуңуз баягы мектепте мугалим болчу турбайбы? Анан кийин жетекчи болуп да иштеди көп жыл. Өмүрүнүн аягына чейин иштеди баягы. Рустам агай мектепте кандай окучу эле, баягы тентек кылып, атасы болсо жетекчи, анан тентек кылганда урушушка туура келчү да. Мектепте жакшы окуду. Жанагындай конкурстарга, жаш таланттардын конкурстарына катышып жүрдү. Аларда биринчилик тап келип жүрдү. Район боюнча, область боюнча барса да биринчилик тап келчи. Ошентип эме кылып жүрдү.
кичинесинен деле алты чымын жеті болчу мектепте турбайбы? жаш таланттар конкурсунда ош 3000ге барды. Жана балдары күнүндөгү эмесине да барды, баарына катышты, жакшы эле жүрдү. Рустам агай кичинекесинен баягы үйдүн кенжеси болгон үчүн тентек болуп өсүптүр да. Анан бир кызыктуу окуялар деле болсо керек, окуп жүргөндө. Ошолорун айтып берсеңиз. Ошо кызыктуу окуясы ошо бир кызын ошо турецкий кинодогу аялдын эмесине салыштырып, сен ошондойсуң десе, ал кыз үйүн айтып барыптыр да. Айтып барса, эжеси ээрчитип келиптир. Сен ушинтип айттырсың деп. Десе, атасы аккордеону алып келчи дейт анан. Алып кел деп, ырдап койчу дейт анан, ырдап койсо. Тиги кыз жасылып күлүп калып атпайбы, эжеси аябай күлүп ошол жерде. Атасы экөө эжесине айтты, мынакей ушундай бул, ушинтип, ушундай кыял менен ушинтип ар кимди ушинтип тамашалай берет деп ушинтип. Жа ырда тамаша болчу да. Рустам агайдын эң биринчи өзү жаздырып, радиого, телевиденияга берген ыры эсиңиздеби? Сиздерге чалып ушинтип мен ыр жаздырдым деп сүйүнчүлөдү беле? Ооба, талай эле ырларын жаздырып, радиого чыккан ырларын угузуп жүрдү өзү. Өзү биринчи ыр жаздырып, эме кылганда бизге угузчу да. Кандай жагабы деп, анан баары бир туугандар группадан жагат, жакшы деп ушунчу. Анан өзү айтчу да, мен нота менен болбосо да өзүм биягы менен ошо аккордеон тартып, ушинтем мен нотаны көп эме кылбайм дечи да. Азыркылар нота менен эме болуп атпайбы. Балаңыз кыргыз элине аттын кашкасындай таанымал болуп, көп гастролдордо жүрүп калды. Жан дүйнөсүн ошол баягы өзүнүн талантын арнады. Көп эле Кыргызстандын баягы чет жерлерине кыдырып жүрүп, сизге ушинтип сүйүнүп келип айтчу беле. Мисалы, ушул гастролго бардым, мындай окуя болду деп. Тойлорго катышып барып жүрдү. Тойлордон жакшы эме кылып жүрдү. Чакырган жерден калчу эмес. Бу жерде ошо Ямаха кичкейинде эштен келет эле. Ата, бүгүн тойдон заказ барбы деп келчи да. Жок, апа, бүгүн тойдон заказ барбы деп. Ошо кичкейинде ошо аккордеон тартып отурганда балдар иштебейлби, эшикке чогуу чыгып десе, атасы кое тургула. Бул тартып бүтүп өзү кумары кам, анан силерге чыгат, ага чейин тийбегиле деп койчу да. Атасы аябай шанс түзүп берди баласына. Ошо жака түрткүлө, ошо жака эме кылганда ошо атасы болду да. Ушунун талантын аябай баалады атасы. Мен жибербейм дедим. Кичинекейбиз, бул эмне бар аяка десе. Шүбегени кыпка салып койсо эмне болот? Бул болбойт, бу жерде отурган менен болбойт. Шүбегени кыпка салсам эмне кылат дейт. Ой, шүбеге тешип кетет десем, бул биз тешип кетет. Тим кой бере. Же сен кошо барасың, армияга барса да кошо барасың дей берчи да. Кошо барам деп койчу. Кичкейим болчу да. Жакшы көрдү. Көкүрөк күчүңүз болчу турбайбы? Тойлордо эң биринчи баягы таап келген акчасы эсиңиздеби? Атасына берет. Атасына берчү. Ооба. Ошо Ямаха ойноп таап келет. Атасына өрөт акчаны. Ал убакта 200 сом, 300 сом ойноп келет. Анан кээде бербей калса, сен апаң баласың десе, айтып берчи, апа. Атама акча берсе, мен балам дейт. Акча бербей калсам, сен балаң дей берет, атама дей берчи. Анан атасы күлүп калчу, сен апаң баласың деп. Анан акчаны кезип айтчу эмес да, тойго барганда. Бергенин алчы, бербесе учукпай эле ырдап келчи. Баягы атасы кептин баары акча демес, ошо ырдап кичине элге аралашып эме болсун дей берчи да. Ошо өнөр адамы эл арасында жүрсүн дечи турбайбы? Рустам балаңыздан үйгө келинчек алып келген күнү эсиңиздеби? Ооба. Атасына апарам деп айтты, эми кое тур. Күн суук деди, январь айы болчу. Үйгө от жагыш керек, күн суук. Десе болбойт да, мен балдар менен алып баратам деп. Аны алып келип калганда эмне кылабыз? Суук күнгө карабайбыз да. Анан күттү атасы. Келинчегин алып келип тойчугун берип, биздин тилегибиз оюсундай болчу да. Башка балдарды үйлөнгөндө андай жасаган жокпуз. Ал убакта свадьба деген аз болчу. Эми ошо эң кенже балабызды кол менен жакшынакай кылып алабыз десе, бир күндө эле чаңып эле ала качып келип атпайбы. Ал убакта ала качмай болчу да.
Ана атасы айла жоқ, көндөн макул болду. Келиниңиз Наргиза кайсы жактын кызы эле өзү? Кайсыл жактан таанышып калыптыр, каяктан көрүп калыптыр аны? Ошо шаардан эле ошо бирөө аркылуу табышты керек, аны деле айтпайт бизге. Өзүнө чаккандан кийин болду да, биз териштирген жокпуз. Бакаяталык, үч эмчек деген айылдан. Аны экөө табышып алгандан кийин биз кой демек белек. Ортосунда эки баласы бар, жашап атышкан. Амма ба тишин жулдурам деп ушул ооруга кабылып калды. Айла жок экен да. Эмне кылып? Оору. Асылып отуруп алды. Апардык, нар чуркадык, бер чуркадык. Калып калды. Сагыргыңыз эми неберелериңиз жакында эле сизге келип кеткен экен, Неберелерим колунда жүрдү жаймен. Ошо атасы ошондо кеткенден баштап ушул жерде жүрдү. Эми ошо неберем алып кетейин деген бирөө кетти кече. Апасы менен. Эми чоң экөөбүз бүгүн чыкмакпыз. Чыкпай калдык. Окуун алып барган эртең буйруса. Рустам агай бир маектердин биринде айткан экен да, бөлүмдүн боору экөөбүздүкү төп келишип, анан ошол анализ тапшыраарда кайра ал баш тартып койду депчи. Анан баягы ошол адамдарга болгондой сизде бир таарынч болбойбу? Рустам агай каза болгондон кийин бир ичиңизден аятың ай ушулар бир жардам берип койгондо балам бир азыр арабызда жүрөт беле деген сыяктуу. Эми баягы донор деген донор керек дегенде биз да башкача болуп калдык да. Баягы элден айланса болот экен да. Баягы сырыс печень деп айтканда алмаштыруу деген эми баягы эл көтөрүп кетти. Биз баягы акча каражатынан ойлонуп кеттик. Эми баягы турган моментте акча табылбай калабы деп жок. Эл бар экен, журт бар экен көтөрүп кетти. Элге ыраазыбыз ушул. Эл деген жакшы экен, көптү көрсө көл болот деп. Ал жагын ойлонбой калдык баягы. Донор керек дегенде донордун чыгышы кыйын болду да. Анда чыккан донорлор өзүм неберем болду. Аны алып баргандан кийин, аяк баргандан кийин жарабай калды да. Болбойт экен, баягы боордун өсө турган болот экен. Өспөй турган боор болот экен да. Мунуку өспөйт деп кеспей койду да. Баягы бияка келгенден кийин чоң балам Россияга да барды. Аякта ошо сырыс печень дарылай турган жер бар деп аякка да барды. Аякка барса ошо дарыланып деп өзүң бооруң жакшы. Бирөөнүн боору менен жашаганча өзүң бооруң жакшы. Ошону дарыланып медицина жакшы болуп кетесиң да. Билбейм эмне болбой калдым. Балаңыз сизди өзгөчө жакшы көрчү экен да, анан маегинде айткан экен. Мындай менин оорумду апам билбесин деп көпкө жашырып жүрдүм депчи. Бардыгын айтсам дагы ошол апам айткан жокмун. Анан апам айтпагыла дей берди экен. Ошого айткан. Концерт ооруп атса да айткан жок. Ушу акырында айтты, апа сиз айылга барбайсызбы деп. Не деп барам айылга дедим. Барбайм дедим. Сен жаныңда жүрөм. Көрсө баягы ооруп мени көрбөсүн десе керек. Жанында такай болдум да. Сабырыңыз Күлбү апа, сиз жөн адамды эмес, эл уулун тарбиялаган экенсиз. Катардагы адам эмес, ал деги эле кыргызга аттын кашкасындай таанымал болуп азыр деги эле жакын туугандар эмес, биз эмес, бүтүндөй кыргыз эли жоктоп отурат. Сизге рахмат ушундай уулду тарбиялап өстүргөнүңүзгө. Аябай элге таанып калган экен. Апа менин күйөрмандарым өңдөй картаңдар деп койчу да. Кудай кааласа буйруса карылардын жашына жетесиң, сен карылар көп эметет. Батасын берет. Сен буйруса карылык жашка жетесиң балам. Күлө берчи эле. Жалаң эле күйөрмандарым, кара адамдар меники. Жанандай санжырага барганда да ошо карылар көбүрөөк эметет экен да. Кызыгат, көбүрөөк эме берет экен, голос берет экен. Бир күнү санжырага кетип атып, дайым эле айтат да, санжырага барат. Апа, балдарым менен көрүп отур, мен санжырага барам да, балдары жанында отурат, чөйсү отуруп, санжыраны көрүп алар ачкөсүн жазат да.
Аны ошолорду угуп отурсак бир күнү бир киши айтып атпайбы? Биз кемпирим экөөбүз тең жакшы көрөбүз, чай ичип отурганбыз. Кемпирим жанында, кемпирим да кошуп койчу дейт. Буга да голос кошуп кой десе, тие Алмагүл деген кыз айтып атпайбы? Байке болбойт да, мейли анда сиз үчүн деп коет. Коштуу кошкон жокпу. Ан тиги очкосу өтүп кетсе балдарым, ура, атам очко утту дешип атпайбы? Ошентип отурчук да. Эми тагдыр деген ушул экен. Аласасы келди, айла жуккан дейли. Кудайдын бугулганына да көнүп отуруп. Ошондо да айтчым, Кудай жиберген сынооду көтөрөбүз балам, ошо сыноодон чыгып кетсек болду дечи элем. Сыноо ушинтип калды. Сабыр болуңуз. Ушу артында калган 2 туяк аман болсун деп отуруп эми ушу балдарыма канат катак болуп. Ушу 2 неберемди карап отуруп. Бишкекке барсам ушул экөөнүн жанында болом деп отурам. Ушул экөөнүн атасы келсе, тияктан машинесин уйну кылса да чуркап чыкчу. Жумушка атасы кетип баратканда экөө мойнуна асылып, өп жыттап ушинтип чыкчу. Экөө сабакка кетип баратса да атасын чуркап барып бүйүрчү. Эми ошонусу бар да. Аяк барганда ойлонуппузун деп, жанында жүрөйүн деп. Экөөнүн жанында улам буюрса барып. Эмне кылам, айла жок. Неберелериңиз атасынын баягы өнөрүн өздөрүнө алып калдыбы? Экөөнүн ырдагандар барбы? Бар өнөрлөрү. Атасынын сөзү бар кичүү баласында. Мындай күлдүрүп эме сөздөрү ошо кичке баласында бар. Анын улуу баласы өзү бою, өзү окшош болгон мен бул сал мындай ичим тап. Ажа кичке ошо ачык эле айтып берет атасындай. Турган жерден эле ошо сөздү таап алат атасындай. Улуу сандай эмес. Кичүүсү ошо атасынын сөзү бар. Биз айтып коебуз, өңү чоң баласы. Сөзү кичи баласы деп коебуз. Ошентип алаксып отурабыз өз бир туугандар үчүн. Эки чоң атасы алаксып ошолорго өп жыттап отурат. Буюрса балаңыздын өнөрүн небереңиз улайт окшойт, кичүүсү ырдайт деп калдыңыз. Ушу балдар аман болсун, калган балдарым аман болсун деп Кудайга да сыйынып отуруп кетем. Кудай ушулардын жамандыгын. Нар чуркап, бир чуркасак да ала албадык. Кудайдан зор эмес экенбиз деп койдук. Эмне кылабыз? Бешенебизден ушул экен көрөбүз. Ошо балдар аман болсун. Ырдайт экөө тең. Ада эле жумуштан келсе да ошо аккордеон чертип эле жанына алып эле ырдатып берчү да. Аябай көп ырдатчы. Аны ошо өзү билбейм, өлөр чагында бир ошо Атакем деген бир ырды ырдатып турган мен көрө албайм телефондон. Телефондо ырдап атат дейт экөө. Аны ким чыгарганын билбейм деле да. Ошо ырдаган ырын чыгарып өттүр го. Экөө тең жакшы таланты бар деп ойлойм эми. Эми мына атасынын талантын ошо балдар улап кетсе деп ушинтип отурам. Достор, менин жанымда азыр Рустам агайдын бир туугандары отурат. Өзүңүздөрдү тааныштырып өтсөңүздөр. Менин атым Султан, эң улуусу болом, үйдө эң улуу. Менен кийин 2 карындашым. Бул жактын инем, Рустам, ушу 5 бет калабыз да. Менин атым Таварик. Менин атым Марклен. Бул үйдүн 4-чүсү болом. Рустамдан улуусу. Барыңыздардын атыңыздарды өзгөчө коюштур. Ким койду эле, атаңыздар койду беле? Чоң аталарыбыз койгон. Менин Таварик деп чоң атам койгон. Себеби чоң атамдын 5 эркек баласы болгон экен, кыз баласы болбоптур. Аны ошо улуу баласынын улуу кызы болуп мен төрөлдүм. Анан кыз ушундай, кыргызда таберик деген сөз бар го. Дефицит деген сыяктуу. Аны ошонун немесинен аны Таварик деп койгон экен чоң атам. Сиздин атыңызды да чоң атаңыз койду беле? Менин атымды атам коюптур. Марклен деп.
чечмели иши Карла Маркс анан Ленин экен, ошодон кыскартып Марк Ленин коюптур. Ал көкүрөк күчүңүздөр Рустам агайдын атын койду эле. Анын дагы аты өзгөчө. Эми аны ошо биздин атабыз ушу чоң үйдө калган да, өзү үй баласы болуп, баягы мектепте иштеп, анан чоң атабыздын колунда калып калган. Анан чынын айтканда биз өзүбүздүн атабызды, апабызды эме албай, ата апа дебей, чоң апабызды ата апа деп өстүк да. Анан ушу Рустам эле ата апа деди да. Анан ушу чынын айтсак эмесин эле билбейт экенбиз, эми ушуну мен ойлойм ушу өзүбүздүн атабыз койсо керек го. Ошого карата баягы өзүнүн баягы энчисин алып жүрдү да, мындайча айтканда. Биз чоң аталарыбыздын жанында чоңойдук да. Бир эле үй бүлөдө, бирок эки семья болуп чоңойдук да. Рустам аба кичүү болуп, анан ошо өзүбүздүн атабыз, апабыздын жанында ата апа деп өстү. Ушу мен ойлойм, ушу өзүбүздүн атабыз, апабыз ушу өздөрү койсо керек. Эгер чоң атабыз койсо, бизге окшоп башкача ат коймок беле же биз жак менен өзүнчө чоң семьяда өсмөк беле, башка комнатада, мындайча айтканда. Ата апаңыздардын өзүнүн баасы болчу турбайбы? Сиздер чоң апа, чоң атанын баасы болуп. Мындай айырмачылык билинчү беле бар жерде эле? Билинет. Ал мындай эркерээк болсо керек, Ал мектепте окуп жүргөн кезинде эле келип атасын, өзүнүн атабыз көтөрүп эркелетчи да. 7-класска чейин жонуна көтөрүп алчу. Баягы атабыз менен апабыз жоро жолдоштордун үйүнө барат эмеспи? Анан түндө апабыз аккордеонун көтөрүп алса, атабыз ошо Рустамды ийине, жонуна көтөрүп ошентип ырдатып жүргөн күндөрү болгон да. Баягы беш бир тууган бир үйдө эки үй бүлө болуп өссөңүздөр дагы башкача бир өзгөчө окуялар болсо керек. Мисалы момпосу уурдап же башка дегеле көп окуялар болот го. Мисалы Рустам байке өзү дагы тентек болчу деп айтып калды апаңыздар. Ошол окуяларын айтып берсеңиз. Бир окуясы бар. Кичинекей кези, ошо окуй элекпи же 1-класспы, ошо өзүбүздүн атабыз, апабыз менен жатат да. Анан бир күнү биз жатсак, келип алып эле ата, чоң ата, төшөгүмдү ач дейт. Жок, ачпайсың дейт. Эмне болуп кетти? Кылмыш кылып койбодумбу деп көрсө эме алып коюптум да, төшөккөчү, ошо Төшөктү булгап коюп, ошондой эмелеринде качып келип калчу да. Ал убакта биз жака өткөчү. Анан баардык эме жайгарып калгандан кийин баары кетип калчу да. Баарыңыздардын көңүлүңүздөр тапчы турбайбы? Башкача болчу негизи биздин үй бүлөдөчү. Негизи ошо талантты деле бирөөгө берет окшойт. Анын бир эле ырчылык жагы эмес, куудулдук жагы, тамаша көй, анан башкача болчу да бизден. Бири менен сүйлөшсө, бири жөн сүйлөшпөйт да, бир нерсени чукул. Тамашабызды өтө курч болчу аныкы. Кээде мындай жүрөгүң мындай башкача болуп кетет тамашалап атканда. Мында бир окуясын айтайын. Тайнебиз раматылык көзөтүп кетти. Анан Бишкекте квартирада турат. Мен как раз конок барып калдым. Менин кийинки сиңдим бар да. Жумуштан кечигип атат, эртең менен түндө сменде болду, эртең менен жумуштан кетиш керек. Айтты, что-то жокко чай ичпейлиби деди. Мейли ичсе ичели, жок эжекем келсин, ошондо чок ичели. Уже убакыт көп өтүп кетти. Айтты, мен азыр 5 мүнөттө келе турган кылам деди. Кантип кыласың? Звонить этти эле. Тайнем казы болуп калыптыр деди. Анан эле сиңдим бат эле келип калды, ыйлап алган. Ушундай тамашалар көп болчу да. Ушундай тамашасы курч, анан мындай башкача жүрөктө. Анан ушу биздин тайнелерибизде биздин көчөнү эле башлаган да, апабыздын төркүнү да. Анан тайнебиз кеч кайтыш болду, Тайтан 94 кайтыш болду, Тайнан 2016-17 кайтыш болду. Бишкектен келген сайын келип турат, барат, наватын, чайын алып, барып эле. Качан барса эле төшөккө жаткан болот, эми баягы кары киши да. Тайне өлө элексиз бале? Качан өлөсүз? Тайтам тигил жакта үйлөнүп алса, жүрө бересизби? Барыңыз эртерээк барбайсызбы деди. Эмеге депчи анан. Баягы мындай чочун кишиге бул мындай тамашалар катуу тиет да. Бизге ал күндөгү эле сөзү да. Күндөгү колдонгон сөзү. Тайкелерибиз жактан да ушундай эмелер бар да, тамаша көй тайкелерибиз жактан да бар. Өзүбүздүн тууган аталаш
тууган акелерибиз бар. Чоң атабыздын иниси да, ошондо чоң атабыздын бир тууган иниси ада тамаша көй киши болгон да. Ушул эки жактан тең бар да, ошондой эме жак. Тамаша көй жагы, анан ырчылык жактары, ошо эки жактан болсо керек деп ойлойм. Сен баягы кыргызда бар го, аккан арыктан суга топот, эми бизде төртөөбүздө жок, анан чоң аталар жактан, анан тай жактардан ушундай ырчылык, комуз чепкен эмелер ошо жамакчы сөз тамаша көй жактарын бүт ошо Рустамга өтсө керек да. Азыр барыңыздар ак өргөңүздөрдө чогуу жүргөн экенсиздер. Баары деле жоктугу билинсе керек. Билинет, аябай чайчып отурганда баягы шаңдоо отурган көкүрөк күчүгүңүздөр жок. Башкача сезимдер болсо керек го да. Билинет. ал бар жерде биз уже күлкүсү жок отура алчу эмеспиз да. Ар бир сөзү күлкүлүү болчу. Ар бир кылчайып карап койсо деле ошо мындай тамаша көй кылыктанып карап бизди күлдүрчү. Анан эмеде ал бай эрке болуп биз башынан көзүнө карап эме болгондо кээде чын эле тентек жагдай кылганда апама даттанат, эми улуусуң сен уштейт, мен ушундай барып эме алам. Анан бир ушундай касиети барбы же билбейм, ушундай барасың. Бир эки сөз айтып эле кайра ушундай эрип кетип эле кайра күлүп, бетинен өп мындай эрке болчу да. Ушул убакка чейин эле бетинен өп эркелеп жүрдү. Аны ачык эле айтыш керек. Ошо акыркы эмебизде чейин эркелеп жүрдү да. Ооруп аткан учурда да көп эме алган жокпуз. Эмне айтса баягы биз экөөбүз тең элебиз, бирок негизинде мамиле кылчык да, ачык айтсак ий деп. Анткени анын эмелерин билип атабыз, көзү анын эмеси аябай зор эле болгон экен. Биз анын анчалык ушундай кадыр баркка жетип калган. Биз алыста жүрүп, бул айылда жүрүп, мен алыста жүрүп да көп деле эме болуп турмун. Ошо кайтыш болгон ошо жаназасына келген элдин, андан кийинки батага келип аткан элдердин өмүрү көрбөгөн, тааныбаган достору бар экен, байкелери бар экен, эмелери бар экен, ошолорду билип атабыз да. Ал бул биздин эле эрке эмес, элдин арасында да эрке алып калган экен да. Эми айтсам бир жоңок болуптур, бирок ошол Рустам агайдын азыр жолугушууга 1 мүнөт убактыңыздар болсо эмне деп айтат элеңиздер? Түш эле болуп калса деп ойлойт элем. Жаныбызда болчу демекпиз да. Бизди таштабай жаныбызда эле болчу демекпиз. Бир күнкүз эле көрүнүп кетсе да бир аз ичүүсү болот да, бирок унутуш кыйын болуп атат. Баягы жөнөкөй бизге окшогон адам болсо да арабыздан мынчалык эч ачпайт беле. Бирок ар биринин орду бар го, бирок унуку башкача болуп атат да. Ошол үчүн дагы каза болгондон кийин көпкө чейин чогуу болдуңуздар окшойт э? Мен ошо ооруп Индияда жатканда эле учуп келдим да, ошомойдон Кетелик. кетелекмин 1,5 жыл жанында болдум. Акыркы сапар больницага алып барганда да жүрдүм, үйүндө да жүрдүм да мен. Апам жибербейт. Баягы бир аз болсо да канат болосуң буга депчи. Анан баягы жумуш кыла албай калды. Балдар жашан, жер үй, анан кыш болот, же болбосо тегерегин эме болот, чөп базар эме кылыш керек, каар бирөш керек. Анан бул баягы ооругандан кийин үшкөн болуп калды. Кышында ошо апам экөөбүз түн менен от жагабыз, күндү чыгарабыз, карын көрөбүз. Ушул Рустам жакшы болуп кетсе экен деп ойлойчу. Жашынакай жүрүп эле оордуку аябай эле кыйын экен. Чын айтканда 2 күндүн ичинде эле эме болуп кетти да. 2 күндүн ичинде эле тез эле болуп кетти да. Ага чейин мындай бирок билиспей жүрдү да, көрсө өзү кийинки учурларда сезип калса керек. Акыркы убакта бирок ушул акыркы эмеге чейин реанимацияга кирип, реанимациядан да киргизбей, анан бир убакта киргизди. Ошондо да мен кирип чыктым акыркы эмесине. Бир эле күндө ошо
4 шаардык больницадан ошо 2 саат 3 саат эле жаттыр реанимацияда. Ошол болду да. Түшкөндөн эле ошо реанимацияга кирип кетти ошол баары. Кайра бери кайрылган жок да. Мен анда атага деген ырымдарды берип коеюн. Атаң тирүү бар кезде сен бийиксиң билип ал, аскалардай көк тиреп сен бийиксиң билип ал. Атаң тирүү бар кезде дөөлөт болот билип ал, жыгылганда таянган жөлөк болот билип ал. Ыйман сурап Алладан насаат айтса угуп ал, көкүрөккө керезин түйүн кылып түйүп ал. Түркүп болбой дүйнөгө киндигиңди билип ал, атаң тирүү бар кезде сый көрсөтүп сүйүп ал. Ал бештеген өстүргөн асылымсың ата кем, келечекте мен дагы өзүңдөй болсом экен. Көкүрөктө сөздөрүң дайым болот мага дем, амандыгын өмүрүн жараткандан мен тилейм. Мен жанымда Рустам агайдын улуу баласы Бектур отурат. Салам Бектур, канча жаштасың? 13-төн. Аштасың. Эмне кызыгасың? Атаңа окшоп сен дагы ырчы болгуң келеби? Ооба, ырчы болгум келет. Мен да аккордеон кармап дегендей. Азыр баягы окуудан чыгарганда иримдерге барасың, мисалы курстарга барып атайын. Ош курстарга барам эми. Буюрса. Музыкальныйга Тапшыргың келеби? Ошо тапшырам. Бектур, айтсаң, атаң кандай аспаптарда ойногонду үйрөттү сага? Мындай аккордеонду үйрөтүп, анан комустарды бир ушундай сыяктууларды үйрөтчү. Өзүң кызыгасың го? Ооба, кызыгам. Атаң сага ата катары кандай кеңештерин айтчу эле? Баягы сенин эсиңде калган сөздөрүн айтсаң. Мындай жакшы бала бол деген. Ырчы бол деп. Жакшы жүр, түз жүр, тың жүр деп. Ушунча эле. Атаңдын сага айткан акыркы сөзү эсиңдеби? Акыркы сөз эсимде жок. Баягы атаң кыз болгондон кийин сага жоопкерчилик артылса керек, ошону сөз атасың го? Иниңе апаңдын жанында жүргөндө. Ооба.